5 suroonun жооbu боюнча айтып кетейин. Өткөндө суроолордун биринчиси bir aятта Аллах Тааланын далилдеген 8 далил бар дедик эле. Бул Бакара сүрөсүнүн 164 аяты болот. Экинчи суроо bir aятта жакшылыктын 15 түрүнү Аллах Таала баяндаган дегенбиз. Ал аят Бакара сүрөсү 177 аят болот. Ал эми үчүнчү сурообуз Каф тамгасы 23 жолу кайталанып келген аят деп суроо берилди эле. Бул аят Бакара сүрөсү 182 аят болот. Төртүнчү суроо bir аятта 70тен ашык өкүм ошо аят камтып алган деп айтылды эле. Бул аят Маида сүрөсү 6 аят болот. Ал эми 5-чи сурообуз 29-чу кайсы бир сүрөнүн 29 аятында араб тилиндеги 29 таманын баары келген дедик. Бул аят Фатх сүрөсүнүн 29 аяты болот. Фатх сүрөсү 29 аяттан турат. Ошо 29 аятында ошо айтылган нерсенин баары бар. Эми суроолордун ар бирине бир аз токтолуп, маанисин айтып кете турган болсок, биринчи суроо Аллах Тааланы ушул аятта 8 далил айтылган Аллах Тааланын бар экенине далилдер деп. Аяттын мааниси чындыгында асман жердин жаралуусунда биринчи далил ушул. Экинчиси түн менен күндүн алмашуусунда, күндүздүн. Адамдарга пайдалуу болуп деңиз дарыялардагы кемелердин жүрүүсүндө, Аллах Таала асмандан жамылды жаадыруусунда, аны менен өлүк жерди тирилтүүсүндө, жер бетинде өрүп жүргөн тирүү жаныбарлардын ошо бар болуп жүрүүсүндө, шамалдардын жүрүүсүндө, асман жер арасында калкып калган булуттарда акыл жүргүзгөн элдер үчүн, коом үчүн аят далилдер бар дейт Аллах Таала. Мына ушул 8 нерсе асман жердин жаралуусу Аллах гана жаратты, Аллахдан башка эч бирөөнүн колунан келбеген нерсе бул. Бир үй салуу үчүн, бир сарай салуу үчүн канчалык адамдын эмгеги кетет. Асман жердин жаралуусу бул канчалык чоң нерсе, канчалык Аллах Тааланын кудурети турат. Акыл жүргүзүп ой жүгүрткөн адам гана ушул нерсенин баамына барат. Экинчи далил бул түн менен күндүздүн алмашуусунда дейт. Аллах Таала башка аятта түн менен күндүздү биз 2 далил, аят кылып койдук. Башка бир аятта эгер күндүз бойдон кыяматка чейин калтырсак, башка бирөөнүн колунан келеби, караңгы эс алууңар үчүн түндү алып келүү дейт. Ал эми түндү караңгы бойдон кыяматка чейин калтырып койсок, башка бирөөнүн колунан келеби, силер бир иш аракет кылып ишиңерди бүтүрүү үчүн күндүздү алып келүүгө дейт. Демек, күндүздү күндүз, түндү түн кылган зат Аллах Таала. Ушул нерселер, ушул айтылган 8 нерсе адам ой жүгүртүп, акыл жүгүртсө, Аллахнын гана кудурети жетет, башка эч кимдин колунан келбейт. Демек, ушул нерселер Аллахтын бар экенин далилдеп турат деп, ушуларга ой жүгүртүп Аллах Тааланын улуу зат экенин далилдейт. Мисалы, калпак кийгенди көрсөк, бул кыргыз деп билебиз. Калпак кыргыздыкы деп, кыргыздын өзгөчөлүгү экенин далили. Америкада, Россия эли, же Кытай, башка жерлер калпакты кийишпейт. Бирок жасаш колунан келсе дагы алардын белгиси эмес. Кыргыздык далил бул ошо эркектердин да башында калпак, аялдарында элечек болуусу. Ал эми бул айтылган нерселерде ушул нерселер Аллах Таалага гана таандык, Алладан башка эч бирөөнүн колунан да келбейт бул нерсени жасоо. Экинчи суроо боюнча кыскача токтолуп аткан болсок, 15 жакшылык дедик эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Акса мечитинен Кааба, азыркы Макка тарапка жүзүнү буруу өкүмү келгенде, жүзүнү бурганда, ошондо аябай паника чыгарып, еврейлер башкалар бул адашты, жакшылыктан тайды деп сөздөрдү чыгарышат. Аллах Таала мына ошого тиешелүү лайсал бирра ан туаллу вужухакум кибалал машриqi вал магриб. Жүзүңөрдү күнчыгыш же күнбатыш тарапка буруу эле бул жакшылык эмес дейт. Биз бир жака жүздөнүп калуубуз эле жакшылык эмес экен. Жакшылык Аллах Таалага ишенип ыйман келтирүүдө. Биринчи жакшылык ушу Аллага ишенүү. Экинчи жакшылык ахиретке ишенүү, үчүнчүсү периштелерге ишенүү, төртүнчүсү китептерге, бешинчиси пайгамбарларга ишенүү, ыйман келтирүү. Алтынчысы адам өзү жакшы көргөн мал дүйнөсүнөн жакындарына жардам берүү жакшылык. Жетинчиси жетимдерге жардам берүү, сегизинчиси кедей муктаждарга жардам берүү, сегизинчиси мусафирларга жардам берүү,
9-нчу жакшылык бул суранып калган, колдо жок ошо муктаждарга жардам берүү. 10-нчусу карзы барларга жардам берүү. 11-си намазды тургузуу. 12-си зекет берүү. 13-сү убадага бектирүү. 14-сү убадага бектирип, убаданы аткаруу. 14. 15-си сабырлуу болуу. Мына ушул нерселер чыныгы жакшылык деп Аллах Таала ушул аятта 15 жакшылыкты баяндаган. Чынында иман, ишенүү бул эң чоң жакшылык. Башында биринчи жакшылык ушу Аллага ишенүү келди. Үй бүлөдө эркек аялга ишенбесе, аял эркекке ишенбесе, канчалык бир чыр-чатактын чыгуусуна, канчалык бир жашоонун жаман абалда болуусуна себеп болот. Бири-бирге ишеним менен жашоолору бекем болот. Ал эми бүткүл ааламды жараткан Аллах Таалага ишенүүнүн таасири өтө чоң. Адам Аллах Таалага ишенбесе, Кудайга ишенбесе, Кудайдан коркпосо, ар кандай бузукучулукту коркпой кыла берүүсү мүмкүн. Кудайдан корккон адам гана бузукулуктан, кылмыш иштерден, күнөөлөрдөн сактанат. 3-чү аят Каф сүрөсү кайталанган аят Бакара сүрөсүнүн 282 аяты дедик. Ал аятта о имандуулар, бири-бириңерге карыз берсеңер, карыз соодасын кылсаңар дейт. Соода кылбаган адам жок. Аятта соода тууралуу айтылат. Накталай соода кылганда жазуу кажети жок. Ал эми карыз соодада жазып койгула. Карызга алган, берген адамда ошондой эле ортодон бир адилеттүү адамды чакыртып жаздыргыла, 2 кишини күбө кылгыла, же 1 киши 2 аялды күбө кылгыла деп Аллах Таала ал аятта ошо карызга тиешелүү маселени баяндаган. Куран Каримдагы эң узун аят, тактап айтканда Курандын бир бетин ээлейт. Бир бетте бир эле аят болуп, ошо Бакара сүрөсү 282 аят, ошо Каф сүрөсү 8 жолу 23 жолу кайталанып келген аят болот. Ал эми 4-чү аят, 4-чү суроо боюнча сөз кылсак, Маида сүрөсүнүн 6-чы аяты дедик. Бул аятта дараттын 4 парзы, гусулдун 3 парзы, таяммумдун 4 парзы баары баяндалган. Ушул аят мынакей Роддул Мухтар деген фатва китебинде 70-тен ашуу өкүмдү камтып алганын баяндайт. Кереметтүү ушул 70-тен ашуу өкүм камтылган аятта 2 тазалык өкүмү камтылган. Даарат тазалыгы менен гусул тазалыгы. 2 таза кылуучу нерсени Аллах Таала баяндаган. Суу жана топурак аркылуу тазаланса болот экенин Аллах Таала баяндайт. 2 өкүм, жуу жана мас тартуу өкүмү баяндалат ушул аятта. Ошондой эле мужиб, важип кылуучу 2 өкүм. Дарат сынганда жана жунуп болгондо гусул алыш керек. Дарат сынган, кандай учурда сынат, ошо сынганда дарат алуу тууралуу баяндалган. Уруксат кылынган 2 өкүм баяндалган. Оруу менен сапар. Адам ооруп калганда, сапарга чыкканда суу таппай, ошо суу жок болуп калат. Ушул учурларда таям кылганга дурус экени баяндалат. Ошондой эле 2 өзгөчө далил баяндалган аятта даарат тууралуу кенен далилделип 4 фарзы тең айтылган. Ал эми гусул тууралуу жалпы түрүнөн далилденип өтө таза болгон деп ушу ичине гусулдун фарздарын да камтып алган. 2 киная сөз айтылган аятта. Гоит даарат сындырганы барып келгенде даарат сындырууну Аллах Таала киная сөз менен айткан. Ошондой эле аял менен эркектин мамилесини эркек аялга тийгенинде деп мындай жашырын түрүндө айтканда, бул уят болуп аткан иштерди Аллах Таала ушундай жашырын түрүндө 2 киная айтылган аятта. Аятта 2 керемет баяндалган. Күнөөлөрдөн таза болуу керемети, экинчиси Аллахтын неаматынын толук болуу керемети айтылат. Аллахтын неаматынын толук болуусу ушу дарат гусул менен болгондо адам дарат менен өсүп кеткенде шейиттик даражага жетет, дүйнөдөн дарат менен өскөн адамдар шейит даражасына жетет деп ушу 2 керемет айтылган. Bundan başka jana bir kança ökümdөрдү өзүнө камтып алган.